Кийинки закон духовные вложения деп аталат. Биз жашообузда дайыма вложение кылып турабыз. Дыйкан дагы жерди айдап, урук сээп вложение кылып турат. Бул анын вложениясы. Аны анын инвестициясы деп да атасак болот. Багбан деле ошону кылат. Бирок анын инвестициялары узагыраак убакытка, мөмө бактар өсүп чыгыш үчүн көп жылдар талап кылынат. Духовный вложение эки нерсе бар деп айтат. Такыр өлбөгөн, улуту жок, бардык чек арадан өтө алган, бардык приоритетти талкалаган жана кылымдар бою өткөн эки нерсе бар. Алардын бири билим. Билим өлбөйт. Конфуций биздин эра баштан элек деле жазган, бирок аны дагы деле окушат. Жакшы жана акылдуу сөздөр түбөлүктүк акылман сөздөр болуп кала берет. Билим жана акылмандуулук эч убакыт өлбөйт. Китептерге жазылып калгандар кылымдар бою жашайт. Эгер бир нерсе ойлоп тапсаң, жана ал пайда алып келсе, анда бул илимдерге жаатындагы билим. Билим бардык эшиктерди ачат. Бардык чек арадан өтөт. Алардын улуту жок, эч кандай динге да кирбейт. Анткени билимдер духовный вложенияга кирет. Эгерде сен билим ала алсаң, жана анын жардамы менен жашооңду бирдемкеге жетсең, демек сен ошол билимди башкаларга бергенге татыктуусуң. Эң чоң духовный вложение башкалардын окуусуна жардам берүү, өзүңдүн акчаларыңды элдин билими үчүн жумшоо, өзүңдүн жашооңду алардын жашоосунун жакшыруусу үчүн арноо. Мына ошол духовный вложение. Экинчи өлбөй турган нерсе бул акча. Акчанын дагы өзүнүн мекени, улуту жок. Ар бир өлкөнүн өзүнүн закону бар. Ар бир элдин өзүнүн менталитети, приоритети бар. Кайсы өлкөдө болсо да, кайсы убакта жашасаң да, акчаны жалгыз эрежеси, жалпы акча айлануу закону бар. Акча өлбөйт. Биз бул жашоодон кетсек да, биздин акчалар ишин уланта берет. Миллиондогон адамдарга пайда алып келет. Эгерде биз албетте грамотно вложение кылсак. Демек, духовный вложение бул көп узактагы инвестиция. Алар жашоону жакшы жакка өзгөртөт. Аны сен жасабайсың, Кудай сен аркылуу жасайт. Жана жердеги бардык байлык Кудайга гана таандык экенин түшүнүү керек. Биз ал байлыктарды убактылуу пайдаланганга гана акыбыз бар. Жашооңдо колдон келсе көбүрөөк вложение кылганга умтулуп тур. Бул адамдарга көбүрөөк билим жана акча бер дегенди түшүндүрөт. Узак убакытка дүйнөнү өзгөртө ала турган максаттарды планда. Өзүң билим алып тур жана көбүрөөк адамдарды окут. Жакшы, мен өлгөндөн кийин азырынча мен өзүм эчтекеге жете элекмин, өзүмдүн каталарымды дагы талдай элекмин. Мен эмнени бере алам деп сурады Михрон. Билим алуу сенин окуганды каалооңо жараша. Кандайдыр бир бөлүгүн мен үйрөтөм, кандайдыр бир бөлүгүн өзүң китептерден окуп үйрөнөсүң. Сенде тажрыйба бар, мейли ал негативдүү болсун. Бирок так ошол тажрыйба сага азыр пайдалуу. Анткени ал ойлонууга жана жыйынтык чыгарууга түрткү берет. Убакыт келгенде ийгиликке жетесиң. Ошон үчүн сенде азыр эмне бар? Ошону бергенди унутпа, деди устат. Кээ бир мугалимдерге окшоп высокомерный интонация менен айтпай, устаттын үнү чын дилинен чыкты.